Саламатсыздар урматтуу YouTube көрөрмандар жана ошондой эле биздин Куланөк көркөм сериалыбыздын көрүүчүлөрү. Менин бул кийимимди көрүп таң калып атсаңар керек. Мен мындай кийинип чыкканымдын себеби сиздерге кеңеш берүү максатында ушундай формада чыктым. Өлкөдөгү кырдаалга байланыштуу бардыгыңыздар колдорду тез-тезден жууп, антисептик колдонуп, башка жака үйдөн чыкканда маска тагынып жүрүңүздөр. Жана башка коопсуздук эрежелеринин бардыгын сактап жүрсөңүздөр, өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарга кам көргөн болосуздар. Анда эмесе биз конкурсубуздун 5-бөлүгүн жарыялайбыз. Бул жолкусунда биздин шарттарыбыз өзгөрдү. Мурунку конкурстарыбызда сиздер каалаган комментарийлериңиздерди жазган болсоңуздар, бул жолкусунда позитив тартуулаган, көңүлдү көтөрө турган анекдотторду, күлкүнүчтүү окуяларды жазганга уруксат беребиз. Ал эми биздин оюнчуларыбызды, жеңүүчүлөрүбүздү мурункудай эле 250 сом бирдик менен 1-орунду, 200 сом бирдик менен 2-орун жана ошондой эле 3-орунду 150 сом бирдик менен сыйлайбыз. Урматтуу достор, сиздер менен биз Куланөк көркөм сериалынын 1-сезонун аяктап жатабыз. 3 ай аралыкта сиздер мыкты көрүүчү болдуңуздар. 2-сезонун дагы чыдамсыздык менен күтөт деген ойдомун. Алдыда биз эл кино плейлистибизди убактылуу токтото турабыз дагы, эл бөбөк плейлистибиз менен биз эл жаңылык плейлистти иштеткенге аракеттенебиз. Себеп дегенде биздин 2-сезонубуз кайсы убакта тартылары азырынча белгисиз. Биздин каналда 1-жолу болуп жаткандар болсо, каналга катталып, жана ошондой эле коңгурочону басып коюңуздар. Себеп дегенде биздин тарткан видеолорубуз сизге билдирүү аркылуу келип турат. Бардыгыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Сиздерге көңүлдүү көрүүнү каалайм. Саламатта калыңыздар. Өткөндө ал баланы больницага жеткизип баргам. Кандай жакшыбы? Жакшы, өзүңөр кандайсыздар? Жакшы иштедиң. Акырын. Ошо келаптыр силерге теге кетейин деп. Кас келиптирсиң. Азыр биз бир жака барган атканбыз. Чогуу барып келели. Мейли, барса барып келели, как мен да бош болсун, барса барып келели. Yaxshi qandaysizlar? Qo'llaring yo'q. Qaynanda keldi? Ova, alda keldi. Qayoqqa ketdi? Bilmayman, ishga chiqib ketgan bo'lchi. Ay,
Катуу экен эми ол. Башыңар жакшы болуп калдыбы? Ооба, жакшы. Канат сененге чай дээрде жүрүп чай ичели. Макул. Jaman terlep kettim joldan geladi. Arkadaşlar patates alın. Betimde açıp alayım. Havan kayda gitken? Bilbey. Gelse Murat Bey kamil orken. Ha gelittir mi? Ova geliptir. Hal kayda hizmet? Жакшы. Жақсы. Ha sen geldin be. Жақсы mı? Жакшы. Gördün mü? İkinci tentek kılmay жүргün. Gördün mü özüne de kıynaldın. Kolun basıldı mı? Ооба, башла. Ha kaçan kolun çeçetti? 2-3 күндөн кийин. 2-3 günden çeçetti. Ha 2-3 günden çetse. Ala жұмысыңды жасай бересің да, ақырында. Ben машина деле болуп турат силердин оркоңда. Отуруп турганда. Hay, bu жерге кашелеңді қойып қойдым әлі, алып келе қойшы. Керек, сен құйбай, мен құяйын. Қолыңа мен олып келмеді бе? Ne? Kaçına İyi. ayakta çok gel. Hay, emnege жарайлы қоймадым әлі, жақсылап қара, жерге түсіп қалмасын. Hay, sen алған жоқсың ғой? Осы жерде тұрған, sen алсан керек. Жок, мен ошол жакта мусор деле өрттөп келдим. Анда мұсыл менен қош өртеп салдың да түсіп қалып. Бас жүрі, қарайды. Ece kandayсыңар? Тынччылык кой, эмне болду? Ой, балам, ақшамды өртөйүп, ошол урушуп аткам. Ал эмне акча эле? Мен чабып, жаңыл алып келбемесем, мусул менен кошо өртөйүп. Ошол жерге түшүп калган эле, ошол өртөйүп акчаны. Карап деле алып коюп эле, өртөп атканда. Эже анан эмне ал баланы уруп атасызбы? Эмне кылып атасыз? Анан урдум да жерим кетти, акчам өртөп атты, кантип урбайм? Эмнеге урасыз? Урганга акыңыз жок да. Урганга кантип акым жок. Мен анын ээресин бактым. Анан баласын багып атам. Анан эмнеге мен акым жок? Эже баягыда биз сизге ишенип айттык эле го, балдарды жакшы карап атасызбы деп сурабадык беле? Ай, мен багып кантип мен урушпаймын? Тетигиде акчамды өртөп атса, тентек кылып атса, урушам да. Мен өзүмдүн кызымдын баласы, эмне кылсам мен өзүм билем. Ал балага эмне окууга туруп атасыз? Ал кичинекей бала да. Ай, сен эмнесиң айланан? Каяктан келдиң?
gel degan. Emnege gel. Андай Emnege жумушчулар келбейді. бар. Андай келбейді. Ой, бұл эже менин небереси башы жарылып больницага жатып чыккан. Ма бүгүн жаңы чыккан баланы бүгүн уруп, согуп, ыза кылып атыптыр ал баланы. Үстүнөн чыктык мына. Кантип сабабайм айданайын. Тек жакта акчамды өртөп атат. 5.500 сом эмес, 500 сом акчамды өртөп атат. Кантип урушпайм? Кантип сабабайм? Анда кандай атайын өрттөдү. Атайын өрттөдү билбейм, ошол өртөп аттым. Үстүнөн мынакей, мен ала албай калдым акчамды. Качырогум менен кошо күйүп кетти. Шеке бар да, акырын түшүндүрсө. Акырын айтканда түшүнсө канакей. Тентек үчүн ошону жасап атат. Эгерде тентек кылбаса, ал бала каяктан жасамак эле? Тентек кылбаса. Эмнеге акты түзөсүңөр? Эмнеге сара ошол билгениңерди кылабаңдар. Ва эже болот. Мурат. Ой, Мурат. Кайып келчи. Эмне болду? Айтып берчи. Эниң сен урабы? О, күндө сабат жумуштан байым мага жасап берет. Болду, мейле бар. Мурат, эртең сени мында мамиле кылып атканыңды билген жокпуз. Энеңди жакшы киши экен деп ойлогонбуз. Энеңе эми чара көрөбүз. Эртеңден баштап, мына бүгүндөн баштап акты жазып, эртеңден ровдуга чыгарып чара көрөбүз. Сен капа болбо. Болду, ыйлабаң, макулбу? Эртең баарын ровддан ушунун баарын топпой чачпай айтып бер, макулбу? Эртең ровдуга барасыңар, макулбу? Болду, эми ыйлаба. Келип мен салып кетем,